балдар кантип чөгүп кетет, киши кантип чөгүп кетет. 15 жашка чейин балдар өлүмдөн экинчи эмес да бул чөгүп кеткен турат да. Биринчи эмес да авария менен жанагы машина сүзүп кеткен, экинчи болсо чөгүп кеткен турат да. Бул жаман статистика. Анан экинчи жаман статистика 50%дан ашык балдар ата эненин көзүнчө чөгүп кетет да. Чоңдордун же болбосо воспитательдин көзүнчө чөгүп кетет. 10-20 метр эле аралыкта чөгүп кетет. Эмнеге? Анткени биз сууларды деген балдарды деген сууга коюп туруп ойлойбуз. Бирдеме болсо алар кыйкырат, бирдеме болсо алар чакырат деп өзүбүздүн оокатты кыла беребиз да, жээкке отуруп алып элечи. На самом деле бала чөгүп атканда ал деген оосуна, өпкөсүнө суу кирип кетет да. Суу кирип кеткенде инстинктивно деген адам, любой адам воздухту истейт да, сорот, кислородду деп мындай соргонго аракет кылып, дем алганга аракет кылат да. А биз сүйлөш үчүн, кыйкырыш үчүн наоборот демди чыгарышыбыз керек да. Мындай мен сүйлөп атканда дем чыгып атат да. А пока воздух, кислород кирбейинче деп мындай соро берет, анан өпкөсүнө суу толо берет, анан чөгүп кетет кишичи. Анан кыйкырып мындай колдорун дагы макайт этет деп ойлойбуз. На самом деле деген киши чөгүп атканда инстинктивно жерди издей баштайбыз да. То есть суудан чыкканга аракет кыла баштайбыз, сууга таянып мындай түртүнгөнгө аракет кыла баштайбыз. Ошон үчүн кол деген суунун үстүнөн чыкпай калат да. Ошон үчүн жана кыйкырып же болбосо колду көтөргөндү биз эч качан байкабай калабыз. Анан ата эненин көзүнчө эле, чоңдордун көзүнчө эле 1-2 метрдин эле аралыкта чөгүп кетиши мүмкүн. Анткени муну карап турсаңыз, бала деген көзү ачык болот, мындай чагыр ойноп аткандай болот. Кыйкырбайт да, анткени мындай сизди карап даже күлкүсү да бетинен кетпеши мүмкүн да. На самом деле деген 30-60 секундтай бала жашайт. Өпкөсүндө суу толтура болсо да мынтип карап аракет кыла берет, анан сознаниесин жоготкондо алдына түшүп кетет да. Ошол 30-60 секунд аябай чоң ролду ойнойт да. Кишинин көзүнчө эле чөгүп кетиши мүмкүн да. Эми главный эмне кеңеш айтайын деп атам. Балдарды ошо сууга киргизгенден кийин мындай жумуш катары мамиле кылыш керек да. Аңдыш керек, көздү алардан албай аңдып туруш керек да. Жана бүркүт менен жана соколдор деген аңдышат го өзүнүн жертвасын, ошентип монду аңдып туруш керек, кое бербейчи. Анан кичине эле подозрение болсо, мисалы деген сүйлөй албай калса, же болбосо жанагы мустаксы менен жумулсак деп мындай дем ала албай калабыз го, мындай судороги сыяктуу болчу. Ошондойду көрүп атсаңыз, суудан чыгарып салыш керек да. Хотя бы суроо бериш керек, жакшы элеби, же болбосо все нормально деген сурооду беребиз. Эгер жооп бербей атса, автоматически чыгарып салыш керек да. Жооп бербей аткан киши, значит, бирдеме болуп атат деген сөз да. Автоматически чыгарып салыш керек да. Анан негизи деген ошо жээкте жөн эле отура бербей, ошо карап турушуңар керек. Анан өзүңөр башка оокат кылгыңар келип атса, мисалы чай ичиш керек, достор менен сүйлөшүш керек, же болбосо өзүңөр түшкүңөр келип атса, баланы жээкке чыгарып коюп туруп, анан башка жумуштарды кылыш керек да. Ага чейин могу жумуш катары көрүп, могу аңдып эле турушубуз керек да. Бул самый главный кеңешим да. Анан экинчи жана уже чоңоюп калган балдарда, эми подростоктор мындай модада башкалар секирип атса, уялгандан баарыбыз эле сууга мен деле ошондой болчу, сууга секире беребиз да, жана пристандан болобу, чаба барганды билбесең деле, эл да эми элдерден уялгандан чого секире бересиң, анан чаба барганды билбесең, естественно чөгүп кетишиң мүмкүн да. Ошон үчүн уялбай балдарга түшүндүрүп коюшубуз керек. Чаба барганды билбесең, сууга секирбей эле кой депчи. Анан жана баш менен секирген дагы бир баля болду. Баш менен секирип эле моюндарды сындырып жүрүшөт. Ал чоң трагедия, анда деген өмүр бою деген бала деген шал болуп калат да. Баш менен секиргенди негизи запрещать этип эле коюш керек. Анткени ал деген спортсмендерге эле да секирген. Эми баш менен секиргенди бир юрист туурап мен жакшы секирем деген ошо подростоктордун арасында мода бар да, ошо моданы жок кылып эле бирөөнү туурап эле кой, өзүң оокатың кыл деп биз балдарыбызга үйрөтүп коюш керек да. Анан чоң кишилер кантип чөгөт? Чоң кишилерди чабарып алган киши чөкпөйт обычно. Анан чабарып албаган, чабакты билбеген киши дагы чөкпөйт, анткени ал билет. Ошон сууга секирбейт да. Анан мен билем деп өзүнө уверен болуп, бирок деген жакшы чабарып албаган кишилер чөгөт да. Чарчап калса деле, колдор тыршып, судороги болуп калса да, уялгандан жардамга чакырбайт да. А уже оосуна суу кирип кеткенден кийин дем ала албай калгандан уже чакыра албай дагы калат, колун да көтөрө албай калат. Ошон үчүн чоңдорго кеңеш, эгер чарчап калсаңар же болбосо судороги болуп кетсе, уялбай эле кыйкырып өкүрүп жардамга чакырыш керек да. А то поздно болуп калат, чөгүп кетесиңер да. Ошол балдарды жакшы карайлык, өзүбүздү да жакшы карайлык. Чоң рахмат.